Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар кызматы бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Алгач күндүн негизги жаңылыктарынан кыскача. Архив кызматына 100 жыл. Майрам Талас регионалдык башкармалыгында салтанаттуу белгиленди. Кесиптештеримдин баардыгын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Баардыгынын иштерине ийгилик. 71 жаштагы таластык спортчу өтмөк ашуусунун 3326 метр бийиктикке карай 22 километр аралыкты чуркап өттү. Картайбагыла дейм. Картайыпты эч убакта айтпагыла. Спорт деген аябай жакшы болот. Спорт өмүрүңдүн булагы деп койчу илгери жаш келиште. Элүүгө жакын асыл тукум уйларды багып, кирешесин арттырган фермер тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Burada жайдар уйларды бакчык. Азыр Галштин пародосундагы уйларыбыз бар, саам. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапар менен келет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Сапардын жыйынтыгында мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына жана башка иш-чараларга катышат. Кытай Эл Республикасынын төрагасынын алдындагы мамлекеттик сапары бекем достук, өз ара ишеним жана колдоого негизделген Кыргыз-Кытай мамилелерин мындан ары чыңдоого маанилүү кадам болуп калат. Быйыл архив кызматынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл толду. Кылым карыткан бул кызмат баалуу документтерди сактоодо чоң жоопкерчиликти артынып келет. Жыл санап архив кызматы санариптештирилүүдө. Талас облусунда облустук архив, 1 шаар жана 4 райондук архив кызматтары иш алып барат. Бүгүн архив кызматынын Талас регионалдык башкармалыгында 100 жылдык маарекеге карата салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Архив кызматында дээрлик 50 жылга жакын убакыттан бери иштеп келе жаткан Нуржамал Көчөрбаева бул кызмат жоопкерчиликти, тактыкты талапкаларын жакшы билет. Каарманыбыз облустук архивде башчынын орун басары болуп 30 жыл иштеп, азыркы учурда башкы архивчи кызматында эмгектенүүдө. Бул аралыктарда көп кыйынчылыктар бизде болду. Бардык архивдердин бир дагы мекемеси жок болчу, имараты жок болчу, бардыгы тең кыйын акыбалда болчу. Азыр деле көрдүңүздөр, баарын аралап көрүңүздөр, санарип заманбап технологиялары аябай өнүгүп жатат. База данных түзүлүп атат, справкалар боюнча дагы, учет иштери боюнча дагы, илгерки эскирип калган документтерди калыбына келтирип жатабыз. Мурда мындай возможность жок болчу. Азыр бүт үйгөлөнүп калган документтерди дагы сонун кылып калыбына келтирип койсо болот. Учурда архив кызматынын Талас региондук башкармалыгында 545 фондто 82497 документ сакталууда. Санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлигине караштуу архив кызматы тарабынан берилген планеталык китеп сканери жана планшеттик сканерлер менен документтерди санариптештирүү иштери жүрүп жатат. Талас облусунда архив иши эң негизги 1932 жылы районно базовый архив болуп иш алып барган. Ошодон бери Талас облусунда архив иши ошодон бери келип өнүгүп келип жатып, бүгүнкү күнү область боюнча 168 000 документтер сакталып турат. Бүгүнкү заманга ылайык документтерди биз санариптештирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Архив кызматкерлерди кесиптик майрамыбыздар менен куттуктап кетким келет. Анткени ушу архив кызматкерлердин эмгеги аябай оор, мындай жумушу оор. Архив кызматынын 100 жылдыгына карата Талас региондук башкармалыгына салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Архив ишин мыкты алып барган бир катар кызматкерлерге президенттин Талас облусундагы ыйгармыктуу өкүлчүлүгүнүн жана Талас райондук мамлекеттик администрациясынын сыйлыктары ыйгарылды. Көп жылдык эмгеги үчүн Талас райондук мамлекеттик архивинин башчысы Баян Жусуповага Талас районунун атактуу аттуу наамы ыйгарылды. Мааракебизди тозуп абдан сүйүнүп атабыз. Кылган эмгегибиз үчүн баарыбыз ушундай жакшы сыйлыктарды алып атабыз. Мен ушу алган сыйлыгым үчүн, эмгегим акталган үчүн Талас райондук
администрациясынын башчысын, жалпы коллективин терең ыраазычылык билгизем. Өзүмдүн коллективиме ыраазычылык билгизем. Кыргыз элинде болсо ушул Кыргыз Республикасынын 35 жылдыгын мааракесин майрамдаган турабыз. Ошо менен куттуктап кетким келет. Кыргыз элибиз мындан ары да өнүгүп өсүп, жакшы ийгиликтерге жетишет деген тилектемин. 100 жылдык маалекеге карата мыкты тармактык архив кароосунагы жарыяланган. Жыйынтыгында 1-орунду Айтматов райондук архиви, 2-орунду Талас шаарынын архиви, 3-орунду Манас, Талас жана Бакый Ата районунун архивдери ээлеп, облустук башкармалыктын сыйлыктары менен сыйланышты. Бүгүнкү күндө Айтматов райондук мамлекеттик архивинде 5 кызматкер эмгектенет. Анан ушул биринчи местага биз бүттүк критерийлердин баардыгынан өттүк. Отчетторубузду убагында бердик, пландарыбызды ашыра аткарып, ушундай ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм. Кесиптештеримдин баардыгын бүгүнкү майрамы менен куттуктайм, баардыгынын иштерине ийгилик. Майрамдык иш-чарада мекен уюм жетекчилеринин куттуктоосу айтылып, концерттик программа тартууланды. Белгилей кетсек, кылымга арткан бул кызматты Талас областында 70тен ашуун кызматкер аркалап келишет. Нурузбек Шабдамбеков, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас району. Талас облусунда социалдык келишим программасы жүздөгөн үй бүлөнүн өз алдынча киреше табуусуна өбүлгө түзүүдө. Программанын алкагында мамлекет тарабынан кайтарымсыз 150 000 сом берилип, чакан ишкерлик баштоого колдоо көрсөтүлүп келет. Манас районунда 2022 жылдан бери 405 аз камсыз үй бүлө социалдык келишим аркылуу каражат алып, жеке ишкерликти баштаган. Учурда кайтарымсыз каражат аркылуу өз ишинин үзүрүн көрүп жаткан каармандарыбыздын иши менен кабарчыбыз таанышып келди. Значит, байкасып болот, бул фасылка, бул аз замер атат, значит, бул кичине давление азыраак болот деп атыш. Жиде айылынын тургуну Мансура Жумашева мамлекет тарабынан 150 000 сом кайтарымсыз каражат алган. Улуу Арун берилген каражатка машина оңдоого керектүү жабдууларды алып, күнүгө 3-4 кардарды кабыл алып, киреше булагыдагы кеңейгенин айтат. Запчасттар алып, стенд алып, могу стендти, лаунж деген форсунка чистканы алып, азыр өзүм иштеп атам. Ар кандай жерден келет, мисалы фара, центральный замок, пульттардан келет, кассанын проводторунан келет, ошолорду жасайм да менчи өзүм. Азыр дагы окуп, электронщик тармагын окуп, дагы өзүм өзгөрмөй алсам дегем. Ушуларга чейин ушу неме аренда алып, ар жерлерге аренда төлөп иштеп келген. Ушу азыр болсо үйдөн эле ачып, ушундай аппараттарды алып, өзүнө керектүү ключтөрдү бардык машинанын электрик жагын оңдой турган бардык аппараттарды алды. Өкмөткө рахмат, ушинтип жаш үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүп бергендерине. Үйдөн дайыма башка бир чет өлкөлөргө барып чыгып иштебей, ушу Кыргызстаныбызда эле жакшы жумуштарды иштеп келатат да. Социалдык келишим долбоорунун катышуучусу Айтматов айылынын тургуну Айша Чавушева быйылкы жылдын май айында социалдык келишим долбоору аркылуу 150 000 сом каражатка мал сатып алган. Учурда үй бүлөсү менен биргеликте карашып, мал чарбачылыгын кеңейтүүнү пландоодо. Бул вакыттан чейин келиним менен балам пособие алды. Ушу пособие менен биздин үйдө 10 киши барыбыз, неберелер, чөбөрөлөр, 3 семья барыбыз бир тамын ичинде. Мына оздери багып атыр, оздери балдар кылып атыр, чобуну берет. Бул вакыттан кийин бизде мал жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр, мына 2 ат алганбыз. Ушундан кийин эгер дагы небер көбөйтсөк, дагы алып багабыз биз ушундай. Манас районунда социалдык контракт аркылуу каражат алгандардын дээрлик басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенгендер. Калганы ишкерликтин ар кыл багытында ишин баштагандар. 2026 жылда айтып кете турган болсок, 64 аз камсыз үй бүлө алды. Анын ичинде көпчүлүк бөлүгү мал чарбасы, соода сатык бар, тигүүчү бар, такси бар, ширетүүчү бар, көчмө аспозчу бар. Азыркы убакта бардык алган социалдык жардам алган жарандардын баары ийгиликтүү иштеп жатат. Биз болсо убагында мониторингти жүргүзүп турабыз.
Өлкө башчысынын демилгеси менен мамлекет тарабынан ишке ашып жаткан социалдык контракт долбоору жакырчылыктан чыгуу үчүн ишенимдүү мүмкүнчүлүк. 2022 жылдан бери Манас району боюнча 405 аз камсыз үй бүлө мамлекет тарабынан кайтарымсыз каражат алышып, өз ишин башташкан. Нурайым Дөөлөтова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Манас району. Жергиликтүү фермерлер асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүнү колго алууда. Талас районунда 5 асыл тукум чарбасы бар. Алардын бири Манас айылынын тургуну Барс Ботиковдун чарбасы. Ал акыркы 5 жылдан бери асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүп келет. Учурда чарбада 150гө жакын эт багытындагы Абердин Ангус жана сүт багытындагы Голштейн уйлары багылууда. Темага кабарчыбыз токтолот. Фермер Марс Ботиков акыркы 5 жылдан бери асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүдө. Чарбада эт багытындагы Абердин Ангус уйлары 600 килограммдан жогору салмакка чейин эт берсе, сүт багытындагы Голштейн уйунан күнүнө 20 литрден ашык сүт алынат. Талас районунда алгачкылардан болуп аталган чарба асыл тукум мал чарбасы катары таанылды. Колхоз совхоздар тарагандан баштап эле аракеттеничип баштаганбыз. Асыл тукум чарба өтөлүк деп, анан ушу учурунда ар кандай жагдайлар болуп өтө албай жүрдүк да. Анан акырындык менен ушу сарай алдык, жер алдык. Анан топтоп алып, мурда жайдар уйларды бакчык. Азыр Голштейн породасындагы уйларыбыз бар, саан. Анан Абердин Ангус породасындагы уйларыбыз бар да. Менен асыл тукум чарба эмесин алдык да, статусун алдык. Анан бирок келечекте дагы ушу Голштейн боюнча дагы статус алууга аракет кылып атабыз. Быйыл Голштейн баасы деле бир 40 элүүдөн ашып калды. Айыл чарба тармагында асыл тукум мал чарбасы артыкчылыктуу багыттардын бири. Фермерлер асыл тукум мал чарбасына өтүү үчүн сандан сапатка басым жасоодо. Мунун өзү чарбаны өнүктүрүүгө жана этти экспорттоого мүмкүнчүлүк түзөт. Мынакей мына уйлар тоо ташка жүрө албайт. Булар уже айыл ошентип кышы жайы бордос сыяктуу болуп турат да, мындай ошондой кенен жерге бастырып, прогулка кылдырып ошентип багабыз да. А булар тоого жүрө албайт. Ошон үчүн буларды ошол жерге багабыз да. Булардын баардыгы бооз уйларыбыз. Кудай кааласа эми чекесинен баштай төлдөй баштады. Эми буюрса быйыл болсо, быйыл деле өтүп калышы мүмкүн да, асыл тукумга ошо Голштейн боюнча. Эми буларды мен 2 жыл мурун алган болом, 250 миң сомго чейин алгам да. Азыр булардын мына боозтору 400 миң тегерегинде да, азыр булардын боозтору. Эми эгер булардын документтери да бар да. Каармановдун чарбасына Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери жеринде мониторинг жүргүзүштү. Абердин Ангус породосуна букада 4 жашка чыкканда булар 1 тоннага чейин живой эт беришет да. 2026 жылы Талас району боюнча 5 жеке мал чарба жана 1 мамлекеттик асыл тукум чарба асыл тукум статусуна ээ болушту. Анын ичинен бүгүнкү өзүңөр көрүп аткан Ботиков Марс фермердик мал чарбасы. Голштейн сүт багытындагы жана Абердин Ангус эт багытындагы уйларды багып асылдандырып келет. Бүгүнкү күндө Ботиков Марс ишканасында 50 баш Голштейн жана 100-150 баштай Абердин Ангус породасындагы уйлар багылып жатат. Фермер сүт багытындагы уйлардын санын көбөйтүп, атайын жабдууларды сатып алууну пландап жатат. Чогулган сүттү топтоп, келечекте сүт заводун ачууну көздөөдө. Анткени Талас районунун аймагында сүт заводу жок. Белгилей кетсек, Марс Ботиков чарбанын ишин жакшыртуу максатында 10дон ашык жумуш ордун түзгөн. Таңсыл Нуржан кызы, Айтек Куланбеков, Ынтымак Мейманбеков, Талас району. Талдыбулак айылынын тургуну 71 жаштагы Кубанычбек Жаманкулов жаш кезинен тарта спорт менен алектенип келет. Бул күнү каарманыбыз Талдыбулак айылынан Кыргызстандагы эң бийик ашуулардын бири Өтмөк ашуусунун 3326 метр бийиктикке карай 22 чакырым аралыкты чуркап өттү. Ал бул ийгилигин өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арнаарын белгилейт. Көпчүлүккө үлгү болгон каарманыбыздын бул демилгеси тууралуу кененирээк кийинки материалда.
Мана сатабызды арба колдосун. Эмесе мен сапарыма кеттим. Спорт шебери Кубанычбек Жаманкулов 71 жашта. Анын көптөн бери ишке ашырууну каалаган бир кыялы бар. Ал кыял Талдыбулак айылынан баштап өтмөк ашуусунун эң бийик 3326 метр жерине жөө чуркап чыгуу. Жакындарынын колдоосу менен бүгүн кыялын орундатууну чечти. Бир темпти кармоо менен карманыбыз чуркап бара жатты. Ар бир 5 километр сайын атайын медайым кан басымын жана абалын текшерүүгө алды. Ошентип 8 сааттын ичинде Кубанычбек Жаманкулов 22 чакырымды артта калтырып, Кыргызстандын эң бийик ашуусу өтмөктүн 3326 метр жерине келип жетти. Албетте, оңойго турган жок. Мына 2 бут неме муундарды алып койдум, карлык, жашым 71де. Ана мен арнаганым азыркы эгемендүүлүк болот атпайбы 31 августка ошого жасаган мен берегим картайбагыла дейм. Картайыкты эч убакта айтпагыла. Спорт деген аябай жакшы болот. Спорт өмүрдүн булагы деп койчу илгери биз жаш кезибизде. Анын сыңарындай. Ушул спорттун арты менен ушуга отуруп ушул жака чуркап келдим. 31 эгемендүүлүккө мен Талас элинен Кыргыз Республикасына менден салым эстелик. Мындай куракта бийиктикке карай чуркоо ден соолукка таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан улам карманыбыздын абалы кайрадан текшерүүгө алынды. Агайдын давлениясы 130га 80 экен. Агай өзүн жакшы сезип жатат азыркы учурда. Возрастына аябай эле жакшы. Негизи 50дөн ашкандан кийин көп картаңдардын давлениясы учетко туруп калышат да, давление боюнчачы. Бул агай деген өзүн тамактануусу менен да камсызданып турат экен, өзүн жакшы тамактанат экен, ошол боюнча спорт менен машыгат экен. Ошондуктан кан басымы дагы давлениясы да аябай жакшы экен. Бул күнү Кубанычбек Жаманкуловдун аракетин колдоп жакын адамдары келишкен. Сесим эң жакшы. Ушундай кылгас таш менен сыймыктанганга жадагасы ушу көзүмө жаш чыгып кетти ушундай. Ушундай алтындай кылгас ташым бар экен. 326 метр бийиктикти багынткан 71 жашында. Мындай адамдар чанда болот мен. Рахмат деп атам. Өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун мындан ары дагы. Спорт ден соолуктун булагы. Дал ушул сөздү бүгүн карманыбыз далилдеп олтурат. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району. Талас шаарында май айынан бери пена кошулмасы менен пескоблок чыгарыла баштады. Баткен облусунун тургуну жеке ишкер Расул Юлдашев буга чейин Өзбекстанда иштеп тажрыйба топтоп келген. Талас элин курулуш материалдары менен камсыз кылган ишкер тууралуу кийинки материалда сөз болот. Пескоблоктун курамында цемент жана пена кошулуп, атайын аппараттын жардамы менен кыш калыпка суюк абалда куюлуп, жарым саат чамасында кургатылып чыгарылат. Тиги кирпичке караганда жеңил болот, мынакей жеп жеңил. Бирок жылуулукту жакшы берет, бирок кышында жылуу, жайында салкын берет да. Мунун процессусуну жанагы Өзбекстандан үйрөнүп, мен мына Таласта ачтым. Таласта иншалла мына элге кызмат кылып атам. Мунун башка пескоблоктон айырмасы жеңил. Көлөмү 6 кыштын ордун алмаштырат. Курулуш ишине ыңгайлуу, кышкысын жылуулукту кармайт. Азыр мынакей сууду куюп атабыз, божокто. Пена бияка түшөт. Пена бияка чыккандан кийин суу жогору чыгат, анан бияктан суу чыгат. Суу чыккандан кийин мин бекте, жана бектиккенден кийин туура чайкап барат. Өлкө аймагында жылдан жылга ар кандай курулуш материалдары чыгарыла баштады. Элге көбүнчө арзан жана сапаттуу курулуш материалдары керектелет. Эми мен муну барып, Өзбекстанга барып, Өзбекстан артисттери менен иштешип, Өзбекстандан үйрөнүп келип, Баткен облусту ачтым. Баткен облуста элге кызмат кылдым. Эми келип мына Таласты карасак, Талас облусунда жок экен. Таластан анан мындай келип, мына жерден бир точка ачып, Таласка кызмат кылайык деп, ушул хадистерден үйрөнүп келип, эми мына элдер заказ көбөйүп атат, келип алып кетип атат. Бул жаңы чыгарылып жаткан пескоблокко суроо талап арбын. Элет жеринен буйрутма берген кардалардын саны көбөйдү. Орозбек Бейшебаев, Зина Акматова, Талас шаары.
Непал менен Кытайдын чек арасында болгон ири селден кийин эки өлкөдө 1300дөн ашык адам даянсыз деп катталды. Бул тууралуу Казинформ жазды. Кытайдын Синьцзян автономдуу районунда селден 3 адам каза болуп, 558 адам даянсыз болууда. Алардын 260-ы чет өлкөлүк жарандар. Ал эми Непалда кеминде 162 адам каза болуп, 826 адам даянсыз деп маалымат берилди. Даянсыздардын арасында 466 чет өлкөлүк жаран бар. Кырсык 26 августта Непал менен Кытайдын чек арасына жакын аймакта болгон. Учурда эки өлкөдө тең издөө куткаруу иштери улантылууда. Сиздер облус аймагынан алынган маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта, аман болуңуздар.